2022 жылдан бери асыл тукум малдарын лизингге берип келе жатабыз. Былтыркы жылдан бери биз 250дөн ашык уйларды Европадан алып келдик. Ошол эле Австриядан, Германиядан и Чехиядан алып келип атабыз. Лизингге берүү программасы Айыл банкта 2013 жылдан бери иштеп келе жатат. Анын өзү ушул долбоордун негизинде биз азыркы учурда где-то 600дөн ашык баш уйларды бердик. Азыр 6% менен 7 жылга беребиз. Өздүк салымы 10%, 10% ишенемди түзөт 7 жылга. Биз берген ушул долбоор бул өзүбүздүн банктан 12-14 күнүн ичинде долбоор жактырылат дагы. Андан тышкары биз ошол биздин өнөктөшүбүзгө, поставщигибизге заявка берилет. Ал ошол Европадан фермерлерден чогултуп, анан 20 күн карантинге коет Европада коюлуп, анан ошол логистика менен келгенче где-то 60 күнгө чейин убакытта Кыргызстанга келип түшөт да. Мал чарбасы менен жүргөнүмө 5-6 жыл болуп калды, Кудай буюрса. Буга чейин бул малдарды алып келгенче биз кыргыз эли местный уйларды бакчыбыз. Былтыртан бери көлдөгү дос балдарыбыз ушундай уйларды бакканына биз кызыгып жүргөнбүз. Анан биз дагы ушундай уйларды заказ берели деп, 5-6 уй заказ берсек деп, акча чогултуп ушинтип ойлоп жүргөнбүз. 5-6 уй башында заказ берели деп. Анан 2023 жылы жаз айында биз ушу Айыл банкта техника алалы деп банкта жүргөндө ошондо уй дагы лизингге алса болот экен деп угуп калып, техниканы отказ кылып, уй заказ бердик. Кудай буюрса 16 баш уй алдык. Эми разницасы бул мясо молочный деп атат. 4 айдан 6 айга чейин болобуз деп келди, Кудай буюрса. Туугандан көрөбүз. Биринчи туутта 20 литрден 22 литрге чейин берет деп атат. Андан кийин экинчи, үчүнчү туутта дагы көбөйөт деп. Кыргыз уйларды багып жүрөлүбүз, сандан